Биз мыкты маанайда сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Биз көрсөтүүбүздүн башында баса белгилеп айткандай эле, бүгүн биздин студиябызда ар тармакта ийгилик жараткан мыкты айымдар, мыкты коноктор келип, өз тажрыйбалары менен бөлүшмөкчү деп айтканбыз. Дал ошондой эле биз сиздерге сөз бергендей бүгүн биздин студиябызда дагы мыкты конокторубуздун бири орун алган учуру. Негизи эле бүгүнкү күндө ушул технологиянын тездик менен өнүгүп жаткан заманында, убакта дейбизби, жаңы бир кесиптер, жаңы бир терминдер пайда болуп жатканы баарыбызга маалым деп айтсак болот. Ал эми бүгүн ушул онлайн тармагындагы көптөгөн бир жакшы жетишкендиктер дагы орун алып жаткан учуру деп айтсак болот. Ошондой эле дал ошол онлайн тармагында жаңы бир кесиптер пайда болуп жатат деп айтсак дагы болот. Ал эми биз бүгүн дал ошол онлайн тармагы жана анын артыкчылыктары, жетишкендиктери, келечеги жана ошол жаңы терминдер, ошондой эле жаңы кесиптер тууралуу маек куралы деп биз атайын адисибизди дагы студиябызга конок катары чакырып алган учурубуз сиздер үчүн дагы абдан кызыктуу тема болот деген терең ишеничтебиз. Келген коногубуз графикалык дизайнер Эркинай Чыргынова. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат чоң чакырууңуздарга терең ыраазычылык. Ушул онлайндагы ийгиликтер, онлайндагы кандай кесиптер бар экенин кызыгып телеканалга чакырууңуздарга ыраазымын. Абдан сонун, сиз дагы убактыңызды бөлүп, жалпы ушул көрүүчүлөргө жакшы тажрыйба менен бөлүшсөм экен деп келип калганыңыз үчүн дагы биз дагы ыраазычылык билдирели. Анан баштаганда эле ушул бүгүнкү күндөгү айтып атабыз, онлайн тармагындагы жетишкендиктер, жаңы бир кесиптер, жаңы бир көндүмдөр тууралуу маектешели, биз сырларынан ушул элге дагы бөлүшөлү деп сизди атайын чакырып алдык да. Анан баарыбызга белгилүү болгондой эле ушул онлайн тармагындагы продюсер, SMM адиси, сатуу менеджери, дагы ошол эле мобилографтар, ошол көптөгөн бир жаңы сөздөр, анан жаңы бир кесиптер пайда болуп калды да. Анан актуалдуулугу дагы ошончолук күндөн күнгө артууда, суроо талап жогору болууда. Анан сизди биз ошол эле учурда графикалык дизайнер деп тааныштырып өттүк. Анан көпчүлүк көрүүчүлөрүбүзгө дагы балким мындай түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Эмне жумуш аткарат болду экен, кылган кызматы кандай болду экен, ошол эле дизайнердин функциясына эмнелер кирет болду экен деген суроо сөз жаралбай койбойт. Эң алгачкы суроону, эң алгачкы жоопту дал ушул суроодон баштасак. Туура, ар бир адам графический дизайнер дегенде эле кандай кесип болду экен, кандай жумуш кылышат болду экен деп өзүлөрү ойлонушат да. Графический дизайнер деген азыркы учурда замандын талабына жараша заманауи өнүгүп атпайбы? Ошол эле биз көрүп аткан сүрөттөр, ошол эле биз көрүп аткан жарнамалар, ушулардын баардыгы графический дизайнердин аркасынан жасалат да. Биз азыр көрүп жаткан жолдогу баннерлер, же болбосо интернеттеги рекламалардын баардыгын кадр сыртында биз жасайбыз. Чакыруулар, ушулардын баардыгы графический дизайнерге кирет. Демек биз ошол чакырууларды, сырттагы ошол көрүнөк жарнактарды дейбизби, же болбосо ошол эле бүгүнкү күндө ошол соц тармактагы көптөгөн мындай баннерлерди деп айтсак болот, сыртынан көрүп аябай кооз жасалыптыр деп ойлонгонубуз менен ал кимдин колунан даярдалат, ким жасайт, көп деле маани бербей калат экенбиз. Дал ошол кооздуктарды демек ошол көшөгөнүн артында отуруп сиздер жаратасыздар. Туура айтасыз. Азыркы учурда жанагындай биздин жылдыздар бар, ошол эле ар бир адистин өзүнүн өкүлдөрү бар. Ошолордун чыгып жатат, алар мисалы реклама кылат, же болбосо рекламный агентстволор менен иштешет, бирок анын аркасында ким иштейт, эч кимдин мындай айтканда кызыктары жок да. Ошондуктан биздин көбүнчө 80% жумушубуз кадр сыртында болуп калат. Абдан сонун, ошол 80% жумушуңуздар ошол эле көшөгөнүн артында элге көрүнбөгөн тарапта өтөт деп айттык. Анан негизи эле бул тармакты аркалап жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Буюрса быйыл 4 жыл болот. 4 жылдын арасында көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Көптөгөн адамдар менен иштештик, көптөгөн опыт, тажрыйба болду. Бул тажрыйба менен Кудайга шүгүр азыркы учурда өзүм жетерлик деңгээлге жетип жатам. Ар кайсы эксперт менен иштешип, кандай адамдар бар экенин, кандай кылыш керек экенин жашоодогу алган сабактарым болду. Кээ бир адамдардан жакшы мүнөз алсам, кээ бир адамдардан сабак алып аттым.
Онлайн мага көп мүмкүнчүлүктөрдү берди десем жаңылышпайм. Аябай сонун. Анан дагы сөзсүз түрдө бир кесипти тандаганда же болбосо бир багытты, бир тармакты тандап алганда бир себеби болот. Кандайдыр бир нерседен таасирленебиз же болбосо кандайдыр бир нерсе түрткү болот, ошол тармакка келип калышыбызга, ошол нерсени тандап алышыбызга. Анан эмне үчүн бул тармак деген дагы суроо жаралат экен да, эмне үчүн башка эмес, эмне үчүн графикалык дизайнер деген дагы суроо жаралат экен. Эмнеси менен сизди арбап алды, эмнеси менен кызыктырды деген дагы суроо жаралат экен да. Сурооңуз аябай сонун суроо. Негизи мен мындан 4 жыл мурун декретте отурат элем, өзүмдүн 4 балам бар. 3-чү кызымды төрөгөндө сен гос жумушка барып иштей албайсың да. Сен деген мисалы бирөөнүн барып 8-ден 8-ге чейин иштей албайсың, жолдошуң уруксат бербейт, же болбосо балаң кичинекей деген сыяктуу. Ошол учурда өзүмдөн өзүм эле мен уже бул жакта жашоо кызыксыз болуп кетет экен да. Декретте отурганда деградация болуп кетпесиңби? Күн сайын кайталанып уже кечке баягы эле жумуштар болуп, жанан кандай кылып мен дагы аял заты болуп өнүксөм, мен кандай өзүмдүн жолумду тапсам, ошол өзүмдү өнүктүрүү менен балдарыма да жакшы тарбия берсем деген ойдо изденип баштаганда ушул тармакка туш келдим окшойт. Мен өзү негизи бухгалтерияда иштегем, окугам, окуп бүтүп эле турмушка чыгып кеткендиктен эч жерде иштеген эмесмин да. Онлайндын келгендигинин себеби аялдарга мүмкүнчүлүк. Үйдө отуруп эле иштейсиң. Сен бир жака барбайсың, же болбосо убактыңдын баардыгын кетирип, бала чакаң менен эле отуруп иштей берсең болот да. Үйдөгү жумуш менен графический дизайнер ошого аябай ылайыктуу. Сага сүрөт, материал жөнөтөт, сен аны өзүңдүн фантазияңа жараша, билимиңе, тажрыйбаңа жараша жасап берип коесуң, акыңды аласың да. Ошол себептен декреттин айынан бул кесипти тандап калгам. Аябай жакшы пайдасын тийгизди деп айтсак болот. Чындыгында көптөгөн ийгиликтүү айымдар менен, көптөгөн ишкер айымдар менен, өз тармагында жакшы бир жетишкендикке жеткен айымдар менен көп баарлашып, сүйлөшүп калган учурда ошентип айтышат да. Үйдө бала менен отурган кезде аябай изденип отуруп, бул тармакка келип калдым деп. Чындыгында ошол үйдө отурган мезгилди дагы, бала менен отурган мезгилди дагы туура багытка пайдаланса, бул аябай жемиштүү болот экен деп айтсак, бул сөзгө дагы бир жолу ынансак болчудай демек. Анан 4 бала менен деп айтып калбадыңызбы? Анан 4 баланын түйшүгү дагы өзүнчө деп айтсак болот. Айрым учурда бир баланы карап деле мындай кандай десек, башка нерсеге жетишпей калган учурлар көп кездешет. Анан 4 баланы бир убакта карап, ошол эле учурда бул кесипти, онлайн кесипти алып кетүү дагы кыйынга турат болуш керек. Себеп дегенде ошол эле отуруш керек, ноутбук менен, телефон менен карап отуруш керек, мындай тынч учурда жасаш керек. Ошончолук жакшы фантазия келиш үчүн сөзсүз түрдө тынчтыкты талап кылган жумуш. Анан кантип жетишесиз жана кантип убакыт табасыз? Күндөрүңүздү, убактыларыңызды кандай бөлүштүрөсүз? Эми баягы декретте отурганда сен күнүң бөлүнбөйт деле да. Себеби 4 балаң менен күнүңдү бөлүштүрүп, бул оор нерсе. Бир балаң уктайт, бир балаң уктабай калат, же бир балаң курсагы тоет, бир балаң курсагы тойбойт дегендейчи. Ошондуктан бизде конкретный график жок болгондуктан көбүнчө түндөсү иштейт элем. Балдарым баары уктайт да. Ошол учурда заказдарымды күндүзү топтоп, анан түндөсү жумуш аткарат элем. Азыркы учурда аябай заказдарым көп болуп, окуучуларым болгондуктан апам анан жолдошум колдоп атат. Азыр ошолордун жардамы менен ушундай деңгээлге жетип атабыз. Ал эми буга чейин 4 бала менен чынында оор. Себеби жолдошум жумушка кетет эле. 4 менен калам мен. Багы бала чаканын түйшүгү болот, идиш аяк, ал жагы аябай көп да, жумушу бүтпөйт, бирок ошол учурда дагы бирөөнүн жоопкерчилигин алсаң, сен убакыт табасың деген нерсе бар экен да. Мен эч ким менен иштешпеген үчүн жоопкерчилик деген нерсени такыр сезчү эмесмин да. Жоопкерчилик эмне болду эле? Жолдошум жумушка кой, мен 8-де барышым керек десе, эми эчтеке болбойт да деп эле мындай өзүмдүн ошол позициямда тура берчүмүн да. Кийин эксперттер менен иштешип, ошол эле клиенттер менен иштеш баштагандан кийин жоопкерчилик эмне экенин мен ошондо түшүндүм. Жоопкерчилик бул убагында бүтүрүү, убагында айткан нерсесин кылуу. Себеби ал кардар бизге ишенип келет да. Сага ишенип келет, сен анын времясын албашың керек.
Ошол себептен жоопкерчиликтүү болгонго үйрөндүм. Азыркы учурда Кудайга шүгүр, бул жерге барыш керек десе ошол жерге саатында барганга аракет кылам. Себеби өзүңүз билгендей убакыт зымыраган куш, ар кимдин убактысы баалуу деп билем да. Ооба, аябай сонун. Андан сырткары ошол эле кардарлар менен иштешкенде деп айтып калбадыңызбы? Көбүнчө кимдер менен иштешесиз, кимдер менен иш алып барасыз? Көбүнчө азыр белгилүү болуп жаткан психологдор, коучтар, мобилографтар, ошол эле биздин кесибибизге муктаж болгондор. Мисалы, мобилограф адамга дагы мобилограф керек деп күлөм да менчи. Себеби биз өзүбүз бирөөлөрдү тартып жүрө беребиз. Бизди тарткан киши жок. Ооба. Ошондуктан вообще мындай жумушуңуздар кээде көрүнбөй да байкалбай калат. Өзүбүздү такыр мындай экранга чыгара албай калабыз да. Психологдор, диетологдор, стоматологдор дагы мындайча айтканда азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан кесиптердин баардыгы менен иштешебиз. Андан сырткары айтып калбадыңызбы, ошол эле окуучуларым бар деп, э? Ооба. Анан бүгүнкү күндө баарыбызга маалым мындай өзүнүн ошол тармагын алып кетип, жакшы өздөштүргөн соң, анан сөзсүз түрдө мындай кызыктар болгон адамдар чыгат, суроо талап болот. Сизди көрүп атам, мага дагы ушул өнөрүңүздөн үйрөтсөңүз, биз дагы ушул сиздей болуп мындай иш алып барсак, ушул өнөрдү үйрөнсөк деген суроо талап сөзсүз болот. Анан бул нерсе сизде да болуп, ошол негизинде ошол курстарды ачып калдыңыз окшойт, э? Ооба, мен негизи онлайнга 4 жыл мурун келгем деп жатпаймынбы? Ошол 4 жыл мурун жаңы баштаганда бага азыр бир курста окуп алып эле бир курсту ачкандар көп да. Ошентип анын арасында мен дагы болгом десем жаңылбайм да, себеби окудум, сразу курс ачкам да. Негедир ичимде мындай туйгу болгон да, менин билимим жетишсиз. Мен буга даяр эмесмин дегендей болуп, ал поток мындайча айтканда окуп бүткөндөн кийин уже кайра ачпай койгом. Адамга өзүнүн да тажрыйба керек экен да. Бир нерсени билимине ишенүү керек. Ишенип, качан гана өзүнүн ошол билимин тастыктагандан кийин анан бирөөгө үйрөтсө, ал билим ал адамга жугумдуу болот экен. Азыр ошол 4 жылдык опытымды, 4 жылда баардык нерсемди, баардык жетишпеген билимимди алдым. Ошол эле иштешкен эксперттеримден тажрыйба алдым десем жаңылбайм да. Ошол билимимди азыр берүүгө даяр болуп, 4 жылдан кийин гана билимимди бөлүшүп жатам. Азыр ошол биринчи окуган окуучуларыма. Аябай сонун. Эмнелерге көңүл бурасыз анан ошол эле окуучуларды окутууда? Эмнелерди жасаш керек дейсиз, эмнелерди жасабаш керек дейсиз? Кандай кеңештерди бересиз? Анан канча убакытка созулат? Негизи мен буга чейин көп каталарды кетиргенмин да. Өзүм жалгыз баскандыктан каталар көп кеткен, жыгыл калам дегендей. Убактым жөн эле кеткен күндөр да болгон. Азыркы окуучуларыма айтарым, мисалы, көбүнчө практикага басым жасагыла деп айтам да. Практика. Ошондо бизде результат болот. Практика кылбай эле кечке теорияны окуй берсек, бизде мындайча айтканда результат азыраак болуп калат да. Ошондуктан азыркы окуучуларымдын көбүн практикага айтам. Келгиле, давайте практика жасайбыз. Ар бир практика жасаганын үстүнөн мен разбор кылып, аларды мындайча айтканда жетелеп келем да. Канча убакыт окушат? 1 ай окушат. 1 ай окушат. Да, 1 ай окушат. 1 айдын ичинде графический дизайнерлик боюнча анын майниси, анын каталары, анын туура жолдорун үйрөнүп чыгышат. Демек, мындай жетиштүү деңгээлде ошол кесипти аркалап кетише алабы? Негизи сиз окуткан окуучулардын жыйынтыгы кандай бүгүнкү күндө? Же болбосо түшүнүк алып, мындай өз алдынча гана жасаганды үйрөнөбү? Же болбосо сиз сыяктуу болуп, мындай башка элдер менен иштешкенди, алардан буйрутма алып, ошол иштин артынан мындай нан тапканды деп айтсак болот, э? Үйрөнүп кетишет. Ооба, үйрөнүп кетишет. Азыркы учурда азыр окуучуларым мага жазат да, сиз берген билим менен мен 1000 сом таптым, 2000 сом таптым деп, мисалы, бир күндө эле да. Бул мындайча айтканда үйдөгү айымдарга өтө сонун да. Сен күндө иштеп келип да күнүнө 1000 сом аласың, мисалы. Ал эми бул жерде сен заказды алып, жасап коюп эле 1000 сом аласың да. Ошондуктан окуучуларым көп азыр акча тапкандар, Кудайга шүгүр. Нолдон келгендер дагы жалпак тил менен үйрөтөт экенсиз, сиздин билимиңиз бизге жугуп атат деп айтат да. Себеби бизде терминдер көп да. Биздин дизайнда деген сөздөр түшүнүксүз да. Эгерде биз өзүбүз дизайнерлер отуруп алып сүйлөшсөк, бул жактагы адам түшүнбөй калышы мүмкүн да биздин сөздөрдү. Ошондуктан окуучуларга жалпак тилде бергенге аракет кылам. Кыргызча жалпак тилинде үйрөнсө, алар дагы батыраак ийгиликке жетет.
Ошол ийгилик жаратып аткан окуучулардын сүйүнүчтөрү менен бөлүшөт, ыраазычылыктары менен бөлүшөт, аларды уккан, аларды окуган кандай сезим? Негизи эле булак көрсөң көзүн ач деп кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Мындай бир нерсеге умтулуп аткан инсанга бир аз жол көрсөтүп, жардам берип койсоң, ал жакшы бир ийгиликке жетип атса, ал ошол жол көрсөткөн адам үчүн аябай чоң сүйүнүч, Анан ошол эле мындай тажрыйбасы менен бөлүшүү, негизи эле бул билген нерсесин башкаларга үйрөтө билүү баарынын эле колунан келе бербеген жумуш экен негизичи. Ошол эле мындай устаттык жөндөм дейби, адамдын дээринде болгон нерселердин катарын толуктайт экен да. Анан алардын жетишип жаткан ийгиликтери менен бөлүшкөндө сиз кандай сезимде болосуз? Аябай мындай мен өзүм мисалы акча таап, өзүм кылгандай сүйүнбөйм да, мисалы өзүмкү калып калат да, алардыкын көргөндө вообще башкача сезим болот экен. Мен аркылуу алар ийгиликке жетип, ошол мен көргөзгөн жолдон акча таап аткандары мени аябай кубандырат. Чынында башкача болом. Ар бир ыраазычылыкты укканда жүрөгүм жылый түшөт десем жаңылышпайм. Аябай сонун. Андан сырткары ошол көптөгөн жумуш мындай көшөк артында жасалып атпайбы сиздердики, Анан биз мындай кээде сыртынан карап деле, негизи эле ошондой баарыбыз бири-бирибиздин кесибибизге, жасап жаткан ишибизге мындай сыртынан карап баа берген үчүн, мунун жумушу оңой эле турбайбы, отуруп, үйдө отуруп эле жасап коет экен, же болбосо мунун жумушу мындай эле турбайбы деген сөздөрдү көп айтабыз, Бирок анын артындагы түйшүктү, канча убакыт кеткенин, канча эмгек кеткенин мындай баарыбыз эле баамдап, аңдай бербейт экенбиз да. Анан ушул кесиптин дагы мындай түйшүктүү учурлары же болбосо кыйынчылыктары тууралуу дагы сурагым келип турат да. Ооба, андай учурлар да болот. Эксперттер сүрөттөрүн жөнөтөт дагы, анан бир саат эмес, эми 1,5 сааттан кийин менин заказым даяр болду деп жазышат да. Анан алар эми билбейт да, алар сүрөттү жөнөтүп коет, анан багы бүттүбү деп жаза бергенде күлөсүң да, же күлүшүң билбейсиң, же ыйлашыңды билбейсиң да, себеби биздин жумушта өтө кылдаттыкты, ошол эле учурда убакытты талап кылган жумушта. Азыркы учурда ошонун баардыгын эске алып, мен клиенттериме, кардарларыма сүйлөшөм. Мен 2 күндө же 1 күндө же 3 күндө даярдап бере алам. Ар бир нерсени мындайча айтканда сложностуна карап айтабыз да. Эгер ал оңойраак жумуш боло турган болсо, 1-3 саатта бүтөт. Татаалыраак жумуш болсо 1 күндө бүтөт деген сымал кардарга түшүндүрүп кетебиз. Анан өзүңүз эле жеке иш алып барасызбы, же болбосо бүгүнкү күндө ошол жардамчыларды кошуп, же болбосо өз алдыңызча команда түптөөгө да жетиштиңизби? Азыркы учурда ошол команда түптөп, Кудайга шүгүр, продюсерим бар, алдымда кураторлор бар, ошол эле өзүмдүн окуткан окуучум иштейт азыр мен менен. Ал 3 жыл мурун окуган, ошол жаңы курс ачканда, бирок ошол менен азыркыга чейин келебиз да. Азыркы учурда кеминде 50-60 миң акча табат. Аябай сонун. Мисалы көрүүчүлөрүбүздү дагы көрүп отуруп суроо жаралышы мүмкүн да. Мен да колума келип болду экен, эмне керек болот, же болбосо менден кандай сапаттар талап кылынат, мен балким ошол мындай техникага шыгым жок, же болбосо компьютерге шыгым жок, же болбосо мындай отуруп алып жасагандан тажап кетем деген өңдүү, же болбосо менин колуман келет бекен деген суроо сөзсүз түрдө жаралыш керек. Анан кандай жооп берет элеңиз? Бул кесипти аркалап кетүү үчүн, бул тармакка кирүү үчүн адамда кандайдыр бир мүнөздөр болуш керекпи? Андан сырткары эмнелер керектелет? Же болбосо колубузда телефон менен эле бул тармакты аркалап кете алабызбы? Же болбосо сөзсүз түрдө ноутбук, кандайдыр бир техникалар керектелеби? Ооба, негизи графический дизайнер дегенде эле булар багы татаалдашкан ат болуп атпайбы? Башкача ойлошот да, аябай бир мондай сложный бир нерсе депчи, жок. Нолдон келип жүргөндөр да бар. Прям эч нерсени билбей дагы келип, ошол дизайн эмне экенин, кандай экенин үйрөнүп кеткен окуучуларыбыз бар да. Бул жерде сен нолдонсуң, же болбосо сен окугансың деп бөлбөйбүз. Баардыгын бирдей үйрөтөбүз да, ошондуктан нолдон келгендер дагы результат жарата алат. Болгону телефон керек. Мен айтып жатпадымбы, айтып кеткендей эле, кыргыз тилинде жалпак үйрөтөбүз депчи. Терминдерди айтпай эле, баардыгын жалпак үйрөткөндүктөн баардыгы бат эле үйрөнүп кетишет. Анан окуду дейли, ошол кардар келип сизде окуду, окуучу келип анан билим алды, бирок билим алгандан кийин мисалы иштегиси келди да, анан ошол эле сиздей болуп кардарларды каяктан табышат?
Мисалы баракчаларга жазып өздөрү сунуш береби же болбосо атайын ошол жардамаларды кетиреби? Бул дагы абдан көйгөйлүү маселе болуш керек. Бардык мисалы окуучулар да жаралат да, мен окугандан кийин анан мен акчаны каяктан табам же болбосо мен кардарды кантип издейм деген суроо сөз болот да. Ооба. Негизи бул көйгөй баарында бар да. Мен кардарды кантип табам деп кээ бири бар, бир эле эч нерсе жасабай туруп эле мен кардар таппай атам дегендер да бар да. Эгер сен бир нерсени жасабасаң, билбесең, сен кардар келбейт да бизге. Сен качан гана практика кылып, ошол устаттын жардамы менен өзүңдүн деңгээлине көтөрүлсөң, билсең кандай экенин, и ошондон кийин гана сага клиенттер өзү келет деп айтат элем да. Мен деле башында сразу эле окуп туруп эле анан клиент келген эмес да. Сен биринчи практика кыласың, окуйсуң, өзүңдү анан ар тараптуу жарнама кыласың. Бизде клиент табуунун 10 түрү үйрөтүлөт да. Кандай жол менен клиент тапса болот. И мен ошол тармакта өзүм баардыгын практика кылып көргөнмүн да. Кайсыл жактан кандай клиенттер келет. И сен постоянно клиентке айландыра алсаң болот да, бир клиентиңди эле. Вот ошолордун баардыгы буюрса бизде үйрөтүлөт. Демек окуу учурунда ошол нерселердин баары көрсөтүлөт. Андан сырткарда эмнелерди үйрөтүлөт? Ошол эле сиздин курсуңуздан мисалы биз баардык эмнелерди күтсөк болот? Мисалы мен күлүп кетем. Мен осьминогмун депчи. Себеби билимди алып баардыгын практика кылган үчүн азыркы учурда өзүмдүн блогумду алып барууда, же болбосо бирөөнүн блогун алып барууда такыр кыйналбайм. Любой заказ келсе, аны алып кетүүгө, мындайча айтканда, билимим жетиштүү десем жаңылбайм да. И өзүмдүн окуучуларым дагы ошол осьминогко үйрөткүм келет да. Мисалы, азыркы учурда сен дизайнерди билдиң, бирок мобилографияны билбесең, мындайча айтканда, ал тармакты алып кетүү кыйын болот да. Сен ошол эле жасаган жумуштарыңды, видеого тартып, монтаждап киргизишиң керек. Ошондуктан баардыгын үйрөткөнгө аракет кылам. Демек экөө бири-бирин толуктап турган жумуш деп айтсак болот, Ооба, себеби бизге келген кардарлардын баардыгы эле бир эле тармакка келбейт да. Сага ар тармактан келет. Кел мага видеомду жасап берчи, кел мага баннер жасап берчи, мага сайт жасап берчи деген сыяктуу. Ушулардын баардыгын бир эмеге камтып койгом да. Өзүм да осьминог болсом, может окуучуларым дагы осьминог кылып чыгарам деп. Аябай сонун. Демек ошол эле бир эле учурда, бир эле айда, дал ушул тармактарды, ошол эле графикалык дизайнер болобу, же болбосо ошол мыкты видеолор тартып, бүгүнкү күндө дагы бул өзүнчө жумуш болуп калбады беле. Атайын барып, мыкты видеолорду тартып, дагы атайын ушул тармакты аркалап жүргөндөр, жакшы бир жетишкендиктерге жетишип атканын дагы көрүп жүрөбүз. Демек, ошол эле сиздин бир курсуңузга булардын баары камтылган деп айтсак болот экен. Анан сөзсүз түрдө суроо жаралат экен. Кантип табабыз деген көрүүчүлөрдө суроо жаралат. Кайда кайрылабыз, же болбосо кантип жазылабыз? Эгер сыр болбосо курстун баалары кандай, же болбосо чөнтөккө ылайыктуубу деген дагы суроолор жаралат. Буга дагы токтолуп өтөлү. Ооба, чөнтөккө ылайыктуу. Себеби мен өзүм декретте жүрүп, анан бул тармакка келип жатпаймынбы? Ошондуктан аялдардын кээде болот, кээде болбой калат, бирок каалоо болсо адам табат деген оюм бар да. Мен деле эч нерсе жок эле, бирок биринчи кадамымды ошол курстарга окуп баштаганым дебедимби? И жолдошумдан айтпай бекитип жүргөн акчаларыма окугам да. Себеби азыр жолдошторубузга айтсак, алар туура эмес түшүнөт да. Алар алданып каласың, же болбосо сени алдап кетет деген сыяктуу бизди токтотот. И ага карап калбастан эле мен негизи ишенчекмин. И ишенип, мен бул окууну окушум керек, балким мен бир результат болуп калат деген эле ага айтпай эле жазылып окугам. И биринчи эле айымда акча тапкандан кийин анан айтып баштагам да, мен акча таптым, болот экен депчи. Азыркы айымдарга деле айтам, билим алуу өзүңүздөрдөн, билим берүү бизден. Аны алып кетүү дагы өзүңүздөрдөн. Алып кетүү дагы. Билимди берип берсең, бирок ал эч нерсе аткарбаса, мисалы тапшырма аткарбаса, ошол эле биз берген дизайндарды жасабаса, ал результат жок болот да ал адамда. Ошондуктан эки жакта тең бирдей аракет болуш керек. Маалымат алуу үчүн баракчаларга катталсаңыздар болот. Баракчада продюсер өзү маалымат берет сиздерге. Менеджерлер бар. Аябай сонун. Анан ошол эле окуучуларга жаңы билим берүүдө сиз өзүңүз дагы ошол тынымсыз мындай билим алып турушуңуз керек, мындай жаңы нерселерди өздөштүрүшүңүз керек, мындай жаңы бир трендтер деп коебуз, бүгүнкү тил менен айтканда. Трендтер чыгып атат, анандай замандан артта калбай өнүгүп өсүп турууңуз керек. Бул үчүн кандай аракеттер жасайсыз жеке өзүңүзгө?
Ооба, бул сөзсүз да. Азыркы учурда окубай калсаң, сен уже замандан артта калып калган адамдайсың да. Бул биздин тармакта өтө чоң мааниге ээ да. Постоянно окуп турам мен. Постоянно бул болсо, бул болсо, бул көбүнчө казактардан, көбүнчө орустардан, кыргыздардан окуйбуз да. Себеби биздин программа, биздин дизайндар мындайча айтканда обновление жаңыланып туруш керек постоянно. Ошондуктан постоянно эле окуп жүрөм десем жаңылбайм. Билимге канчалык акча салсаң, ал сага ошончолук мындайча айтканда киреше алып келет экен. Аябай сонун биздин убактыбыз кыскарып баратат. Соңку суроолорду берейин. Дагы кандай пландар? Мисалы, сөзсүз түрдө бир тепкичке чыккандан кийин, аны мыкты деңгээлде өздөштүргөндөн кийин дагы кийинки тепкичке чыккыбыз келет эмеспи? Дагы бир өсүп өнүгүп, өзүбүздү дагы мындай башка тармактан көргүбүз келип, же болбосо дагы бир чоң ийгиликтерди жараткыбыз келет, Анан бул сезимдер сизде да болуп жаткан болуш керек. Анан алдыда кандай пландарды ойлоп атасыз? Балким эле ошол окуу борборлоруңузду кеңейтүү, же болбосо атайын бир башка иштерди аткаруу, Ооба. Ар бир адам өсүүнү каалайт да. Мен деле ошолордун катарында азыркы учурда ошол камерага өтүп жатам. Профессионалдуу камерага өтүп жатам. Буга чейин телефондон эле контент кылып, ошол телефондон эле акча тапсам, өсүү аркылуу, өзүмдү сыноо аркылуу кандай мен ушул деңгээлде иштей алам, кандай мен адамдарга пайда бере алам деп камера жаатында иштеп атам. Дагы ойлорум бар, буюрса ушул аппаратурамды күчтөтүп, окуучуларымды ийгиликке чыгарып, жана аларга насаатчы болуп, дальше алып кетүү. Өзүмдүн, мисалы, өзүм басып өткөн жолду аларга көргөзүү да. Себеби өзүм баспасам, мен эч кимге эч нерсе үйрөтө албайм. Аябай сонун маек куруп бердиңиз. Анан биздики ушул таңкы эфир болгондуктан сөзсүз ушул келген конокторубуздун таңын кандай башталаарын дагы сурап өтөбүз да. Анан сиздики мындай үйдө жасаган жумуш болгондуктан, онлайн жумуш болгондуктан, бизге окшоп таң эрте туруп алып жумушка келбейсиз. Анан таң дагы башкача өңүттө атат болуш керек, Дал ушуну сурагым келип турат. Негизи эле ар бир таңды кандай тосуп аласыз? Эми бизде ар бир таң ар кандай. Мисалы, 6-да туруп алып мен моундай кылам деп айта албайм. Биз онлайндагы адамдар мени түшүнсө керек. Мен негизи түндө жумуш кылгандыктан кээде таңга малга чейин жумуш кылабыз да, баягы заказдарды бүтүшүбүз керек да. Ошондуктан 3-тө, 4-тө уктап, эртең менен 12-ге чейин же 10-га чейин уктап, андан кийин биз уже жумушубуз башталат. Сиз качан ойгонгондо демек таң атат, Аябай сонун. Кубанычтабыз, таанышканыбызга кубанычтабыз. Мына ушундай мыкты маалыматтар менен бөлүшүп өткөнүңүз үчүн аябай ыраазыбыз. Жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн эмес, биз үчүн дагы жакшы бир маалыматтар болду деп айтсак болот. Андыктан мына ушундай маалыматтарга баарыбыз бай кылганыңызга, бөлүшкөнүңүзгө, келип убакыт бөлүп, жалпы көрүүчүлөргө мына ушундай маалыматты сөзсүз түрдө бөлүшүп өткөнүңүзгө чын дилден ыраазычылык билдирели. Ишиңизге ийгилик каалайлы, Рахмат. Ушул жасап жаткан ишиңиз элге пайда алып келип жатканы, алардын жакшы бир өнүгүп өсүүсүнө өз салымын кошуп жатканы баарыбызга маалым. Андыктан бул ишиңиз дагы өнүгө берсин, өркүндөй берсин. Эң негизгиси ден соолук, Андыктан ушул ден соолукта болуңуз дагы. Келип туруңуз дейли. Сөзүбүз толук түрдө аягына чыкпай калды, бере турган суроолорубуз калып калды. Андыктан кийинки эфирлерде уланталы, кийинки эфирлерде көрүшкөнчө дейли. Рахмат, чоң рахмат, ыраазымын. Убактыңыздарды бөлүп, ошол чакырып, ушул айымдарга керектүү суроолорду бергениңизге. Ыраазычылык сизге дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп күбө болгондой эле мына ушундай мыкты маалыматтар менен бөлүшүп өткөн, мыкты маалыматтарды баарыбызга бөлүшкөн Эркин айымга чын дилден ыраазычылыгыбызды билдирели дагы. Биз көрсөтүүбүздүн жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Эгер көрүүчү сиз биздин маегибизди толук түрдө көрбөй калган болсоңуз, же болбосо маектин соңун гана көрүп калган болсоңуз, анда капаланбаңыз. Себеп дегенде 3-төн 5-ке чейин биздин эфирибиз кайталанат. Андан сырткары УТРК YouTube баракчасына баш багып, дал ушул жактан биздин маектерибизге, берүүлөрүбүзгө күбө болсоңуздар болот.